Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, баарыңар өзүңөргө керектүү окуу куралдарыңарды даярдап алдыңарбы? Анда эмесе жакшылап отуруп сабакка көңүл бургула. Алгач сабактын максаттары менен тааныштырып өтөйүн. Биринчи, жер жемиштери жөнүндө маалымат аласыңар. Экинчи, жер жемиштерди атап, маанисин түшүнүп, сүйлөө кебиңерди колдоно аласыңар. Ыр аркылуу кыргыз тилин үйрөнүүгө мындан да кызыгууңар артат. Үчүнчү, жер жемиштерин пайдаланууда аларды таза жууп, өз гигиенаңарды сактоого көнүгө бересиңер. Балдар, баарыбыз сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөттөгү жер жемиштер менен таанышабыз. Карагат, кулпунай, жүзүм, дарбыз, малина, бүлдүркөн, бөрү карагат — булар жер жемиштер болуп саналат. Анда эмесе баарыңар өзүңөр каалаган жер жемиш жөнүндө сүйлөм түзүп, дептериңерге бирден сүйлөм жазгыла. Мисалы, мага кулпунай абдан жагат. Менин апам малинадан кыям жасады. Мына ушул сыяктуу кылып, бирден өзүңөргө жаккан жер жемиш жөнүндө сүйлөм түзүп, дептериңерге жазып койсоңор болот. Бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Кыям — варенье. Бакча — огород. Бөрү карагат — барбарис. Жыты сонун буркурап, запах ароматный повсюду стоит. Жар башынан салаалап, спелые ягоды висят. Балдар көзүн күйдүргөн, дразнят они детей. Мына ушул жаңы сөздөрдү кийинки тапшырмада колдонобуз азыр. Маанисин түшүнүп алдыңарбы, балдар? Кайталап окугула. Жаңы сөздөр менен таанышып алган болсоңор, балдар, баарыңар китебиңердин 65 бетин ачып, 4 көнүгүүгө көңүл бургула. 4 көнүгүүдө диалогту окугула деген тапшырма берилген. Мында Чыпалак бала менен Акылайдын диалогу камтылган. Окуйбуз анда. Чыпалак бала: Акылай, сага кандай кыям жагат? Акылай жооп берет: мага кулпунайдын кыямы жагат. Демек, балдар, Акылайга кулпунайдан жасалган кыям жагат экен. Балдар, силерге кайсыл жер жемиштен жасалган кыям жагат? Мына ушул жөнүндө дагы жазсаңар болот. Анда эмесе кийинки тапшырмага көңүл бурабыз, балдар. Баарыңар сүрөттү карагыла. Бул тапшырмада суроолорго жооп бергиле дептир. Бул жерде окуучулар отурат. Ал эми 3 банка турат. Сүрөткө жакшылап көңүл бурсаңар, суроолорго туура жооп бересиңер. Биринчи суроо: биринчи банкадагы кыям эмнеден жасалган? Бул суроолорго жооп бериш үчүн силер банкага абдан жакшы көңүл бурушуңар керек экен. Экинчи суроо: үчүнчү банкадагы кыям эмнеден жасалган? Үчүнчү суроо: жер жемиштер кайда өсөт? Төртүнчү суроо: бул төртүнчү суроого жооп бериш үчүн силер 3 банкага жакшылап көңүл бургула. Эмне ашыкча дейт. Ошол 3 банканын бирөөсү ашыкча. Кайсынысы ашыкча экенине силер жооп бересиңер. Чарчаган жоксуңарбы, балдар? Анда эмесе бүгүнкү сабакта биз силер менен Жолон Мамытовдун сөзүнө жазылган атайын балдар үчүн бүлдүркөн деген ырды обону менен ырдап үйрөнүшүбүз керек. Китебиңердин баардыгыңар 65 бетин ачкыла, китепти колго алып, азыр баарыбыз биргеликте ырдайбыз. Ырдын аты бүлдүркөн деп аталат. Бүлдүркөн бүгүнкү биздин сабагыбызда өтүлүп жаткан жер жемиштердин бири экен. Кана баарыбыз китептерибизди колго алып, ордубуздан туруп, кааласаңар кыймыл аракет менен, кааласаңар бийлеп, биргеликте ырдасаңар болот. Gözün kүйдürgөн, колдорубуз көк боё.
Балдар, ыр силерге жактыбы? Ыр силерге жаккан болсо абдан кубанычтамын. Анда эмесе үйгө тапшырма 65-бет 6-көнүгү ушул бүлдүркөн деген ырды жаттап, обону менен ырдап бересиңер. Бүгүнкү сабак силерге жаккан болсо мен абдан кубанычтамын. Анда эмесе кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.